Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан ар тараптуу кызыктуу суроолорду камтыган телетест көрсөтүүсү. Биз бүгүн дагы бир нече багытты камтыган, өзгөчө кыргыз элинин колдонуудан чыгып бара жаткан буюмдары жөнүндө тесттик суроолорду түзүп жолго аттандык. Андыктан бул суроолорго биздин замандаштарыбыз кандай жооп берет болду экен деп кызыктар болуп турсаңыз, анда сөзсүз түрдө биз менен бирге болуңуздар. Биз сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр, ар көрсөтүүнүн аягына жалпыңыздарга суроолорду узатып келебиз. Дал ошондой биздин мурунку көрсөтүүбүздө узатылган суроонун жообун бул замандашыбыз туура деп таап, өзүнүн алгачкылардан болуп SMS билдирүүлөрүн бизге жиберген. Мындай мүмкүнчүлүк бүгүн сиздин да колуңузда бар. Ал үчүн биздин экранда чыгып турган WhatsApp номерлерибизди алгач сактап туруңуздар. Көрсөтүүнүн аягында салтка айланган жалпыңыздарга суроолорубуз жаңырмакчы. Күлүк таптаган адамды кандай атайбыз? Неме, сайыпкер. Туура эле? Туура. Күлүк таптаган адамдардын катарына киресизби? Туруп, күлүк таптаган адамды өзү жакей дейт да негизи. Баягы мингендердичи. Анан ошо жакейге үйрөткөндү сайыпкер баягы. Күлүктүн үстүндө ар кандай оюн зоокту көрсөтүүчү адамдарды ким дейт анда? Ошо жакей дейт эле да, негизи ошону айттым да, баягы мингенде. Демек сиздин оюңузча? Неме, жакей? Башка варианты жок. Жакей. Анда мен сизге варианттарды окуйм болуп турасыз. Күлүк таптаган адамды кандай атайбыз бул суроосу? Асы мөнүшкөр, Бсы зергер, Всы саяпкер, Гсы табышкер. Башынан кайталап коңчу. Мөнүшкөр, зергер, саяпкер, табышкер. Сайыпкер ба? Жакей дебейсизби анда? Жакей деп эми аттын үстүндөгүн айтабыз анан. Анан сайыпкер деп берке ошо аттардын өздөрүн карап, баягы сайыпкерге айтып, кеңешин берген ошо сайыпкер деп айтылат деп уккам. Азаматсыз. Бир аз такалып калыңыз, эми сизге мен кошумча суроолорду берем. Кошумча суроолор. Айтсаңыз, январь айынын кыргызча аталышы? Январь айынын кыргызча аталышы так. Эсиңизде барбы? Анда айтыңыз, 7 жерде 6. 7 жерде 6? 5 жерде 9. Неме 45? 9 жерде 4. 43 жок. Кыргыз тилинде канча тамга бар? Кыргыз тилинде 63. 63. Азаматсыз. Кыргыз тилинде 36 эле тамга бар, 39 тыбыш бар. Келиңиз, бирок сиз биздин күлүк таптаган адамды кандай айтабыз деген сурообузга саяпкер деп туура жооп бергенсиз. Кошумча суроолорго бир аз такалып калыңыз. Математикадан жакшы окупсуз, Азаматсыз. Мындан кийин дагы баягы окуучулук күндөрдү эстеп, көбөйтүүнүн таблицасын үйгө барып бир карап коесуз деген ишеничтебиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз замандашыбызга өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан чакыруу билетин белек катары беребиз. Дароо эле барып кыргыз тасмаларын жана ошондой эле чет элдик тасмалардан тандап көрүп келүү мүмкүнчүлүгүн алдыңыз. Саламатсызбы? Атыңыз? Абдумалик. Абдумалик, студентпизби? Ооба. Канчанчы курс? 1-курс. Демек, ЖРТдан канча балл алган? ЖРТдан аз эле. Канча ошо? 26. 26? 28 алдым. Негизги тесттен, Негизги тесттен 28. Демек, анда тестке жакшы элесизби же анча эмессизби? Жакшы элебиз. Жакшы элесиз. Мен сизге тест берем. Азыр да бир ирет ЖРТдан өткөн сымал биздин телетесттен өтөсүз, Абдумалик. Даярсызбы? Жаргылчак деген эмне? Жаргылчак. Жаргылчак деп уктуңуз беле? Жаргылчак деп уккан эмесмин. Уккан эмессиз. Уккан эмес. Сиздин болжолдуу ушул болсо керек деген вариантыңыз? Вариант жок. Вариантыңыз жок, Аха. Келиңиз, анда мен сизге вариантты айтам. Бул түзүлгөн жагдайдан чыгып кетүү оңой, анткени бизде 4 вариант бар. 4 варианттын бирөөсү туура, Баштадык. А варианты балтанын бир түрү. Б варианты көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу чырак. В варианты кичинекей кол тегирмен. Г варианты нан салуучу идиш.
В варианты кичинекей тегирмен. Көрдүңүз беле? Кичинекей тегирмен болобу? Болсо керек. Кандай? Ташты коюп туруп айландыра эле. Аны каерден көргөн элек? Илгери кинолордон көрүп калат элек. Азыр көргөнсүзбү? Азыр көргөн эмесмин, жок. Азыр каерден көрүүгө болот деп ойлойсуз? Билбейм, кинодон эле көрсө керек. Көрүп келүүгө кызыгасызбы? Ооба, кызыгам. Анда сизге ушул шаар тургуну экенсиз, Ош шаарындагы биздин тарыхый музейлерге баш баксаңыз, албетте көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар дейли дагы. Сизге кошумча суроолорду айтабыз. Январь айында канча күн бар? Январь айында 28. 28. Базаркы күндүн кыргызча аталышы. Базар күндүн. Базар күн. Кыргызча аталышы базар күндүн. Базар күндүн кыргызча аталышы. Барбы? Жок. Жок, Базар күндүн кыргызча аталышы жекшемби. 8 жерде 9. Сен математиканы канча билбейм. 8 жерде 9. Билбейм. Жок. 9 жерде 9. 9 жерде 9. 16-га 31-ди кошуңуз. 16-га 31-ди кошуңуз. Абдумалик чамдаңыз, анда билеттин жарымын алып калам мен. 16-га 31-ди кошуңуз. Азаматсыз, демек математикадан такыр эле. Жокпуз. Канчага окуйт элеңиз? Мен төрткө окуйт элек. Жаргылчак деген суроого сиз В варианты кичинекей кол тегирмен деп туура жооп бердиңиз. Эмне үчүн сиз математиканын суроолорго жооп бербей койдуңуз? Математиканы сүрдөйт экенсиң да микрофондун жанына. Ошо. Азаматсыз, келиңиз, анда сиздин туура деп жообуңузду белгилейли дагы. Биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан сизге бир адамга чакыруу билетин ыйгарабыз. Демек, бул чакыруу билет сиздики. Барып, өзүңүз каалган кино тасманы көрүп келсеңиз болот. Чоң рахмат. Томого деген эмне? Томого деген кыздардын улуттук баш кийими. Томого, сиздин оюңузча? Билбейм. Томого бул улуттук баш кийим деп билесиз. Келиңиз, мен сиздерге 4 вариант окуйн, дароо эле. Сиздер ошо 4 вариантты таап бергенге аракет кылыңыздар. 4 варианттын бирөөсү туура. А варианты куш конуучу жай. Б варианты куштун башына кийгизүүчү буюм. В варианты куштун буту байланган жип. Г варианты куштун жеми. Куштун башына кийгизип турган. Куштун башына кийгизилүүчү буюм. Атыңыздарды эсиме чыгарып койдум. Аида. Нагима. Аида, Нагима. Негизи сиздер азаматсыздар. Суроону туура таптыңыздар. Бирок менде бир мындай көйгөй жаралып атат. Мен сиздерге азыр бир эле билет берем. Ал бир эле адамга жарактуу. Анан кантип киного киресиздер, кантип бөлүшөсүздөр? Досума берем. Туура эмес болуп калбайбы? Мен киного кызыкпайм. Келиңиздер, туура болуш үчүн, жалпы теле көрүүчүлөр да булар кантип бөлүшөт деп ойлоп калбаш үчүн мен сиздерге кыскача суроо берем. Билет суроолорду берем. Ким көбүрөөк жооп берсе, ошого билетти берейин, Баштадык. Орус тилинде канча тамга бар? 26. 26. Туура эмес, экөөңүздөрдүкү тең. Бейшемби күн, кайсы күндүн кыргызча аталышы бейшемби күн? Бейшемби Кыргызча аталышы бейшемби да. Кайсы күндүн? 4-чү күн эме четверг күндүн кыргызча аталышы. бейшемби да. Кайсы күндүкү? 4-чү күндүк. Сиз четверг дегениңиз үчүн болбойт. Көбүрөөк жооп берген менин оюмча Аида болду, Нагима таарынбайт болуш керек. Нагима киного кызыкпайт экен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сөзсүз Аидага берет деген ишеничтебиз. Ошондуктан сиздерге биз жогоруда айткандай, Семетей кинотеатрынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып келесиздер. Бул билет сиздики, азаматсыздар, демек көп суроого жооп бердиңиздер. Созулма үндүүлөрдү да билип алдыңыздар деген ойдомун. Саламаттарыңыздар. Рахмат чоң. Бишкек деген буюмдун милдети эмне? Бишкек деген буюмдун, Бишкек деген буюм эмес да. Анан эмне? Бул Кыргызстан мамлекетинин Борбор шаарынын аты да.
Азаматсыз. Биздин Борбор шаарыбыздын аты Бишкек. А бирок бизде Бишкек деген буюм да бар экен да. Ошол буюмдун милдетин сурап атабыз. Бишкек деген буюм жок дежи. Бар. Тесттин жоопторун эле окуй бериңерчи. Макул, анда 4 вариантын окуйн. А варианты эт майдалоочу буюм. Б варианты кымыз бышуучу буюм. В варианты чөп кыркуучу буюм. Ал эми Г варианты мындай буюм жок. Мындай буюм жок. Жок. Мындай буюм жок. Жок. Такыр жок. Жок. Өзүмө ишеничтим жок. Келиңиз анда мен сизге кошумча суроолорду берем. Кыргыз тилинде канча үндүү тамга бар? Үндүү тамга 24. Туура эмес. Кыргыз тилинде канча созулма үндүү бар? Кыргыз тилин окуган эмесмин. Созулма үндүү 4. 4. Кайсылар? Алаштын эже. Кыргыз тилин окуган эмесмин эже. Анда айтыңызчы, январь айынын кыргызча аталышы. 3-чү күндүн кыргызча аталышы. 3-чү күндүн 5-чү күндүн кыргызча аталышы. жума. Базар күн деп кайсы күндү айтабыз? Ишем. Туура эмес. Көпчүлүк эле бөлүгүнө туура эмес жооп бердиңиз. Мен сизден дагы бир ирет сурайм. Бишкек деген буюмдун милдети эмне? Эмес. Мындай буюм жок. Азаматсыз. Сиз биз берген тесттин суроосуна тилекке каршы туура эмес жооп бердиңиз. Саламатта барыңыз. Саламат. Атыңыз? Мерим. Мерим. Сизге суроо беребиз. Туура жооп берсеңиз, анда эң сонун белектердин ээси болосуз. Мерим, буга чейин тест тапшырып көргөнбүз, сизден? Ооба. Жертадан канча балл алган элек? 153. Негизги? Ооба. Азыр бюджеттик местеде окуйсузбу? Жок, контракт. Бизде бюджет жок. Азаматсыз, анда биздин тесттен да өтүп көрүңүз. Демек, мыкты өтө аласыз деген ишеничти өзүңүз айттыңыз, Сизге суроо, Бишкек деген буюмдун милдети эмне? Бишкек атат. Эми майдалоочу беле? Жана адам майдалоочу беле? Билбейм да. Кыргыздын улуттук буюму бул. Азаматсыз. Эме бозону атат. Ой, бозо да калды. Кымызды эме кылат. Эмне кылабыз? Кымызды уютат, Жоогуңузга ишенимдүүсүзбү? Жок. Атат, маанисин таптым, бирок сөздү туура таба албай атам. Эмне кылышыбыз керек? Кымызды атат. Мен сизге келиңиз жардам иретинде 4 тесттин вариантын окуйм. Адаттагыдай эле сиз туура вариантты таап беришиңиз керек. Даярсыз? А варианты эт майдалоочу буюм. Б варианты кымыз бышуучу буюм. В варианты чөп кыркуучу. Ал эми Г варианты мындай буюм жок. Кымыз бышуучу буюм. Кымыз бышып көргөнсүзбү? Жок. Көргөн эмесмин. Анда кандай болот, айтып бериңизчи. Атат, эмеден жыгачтан болот. Негизи сүрөтүн көрүп, китептен окугам. Аны ошол жанагы кымыз куюлган эменин койун терсинен жасалган эмеге, чаначка ошол кымызды эме кылат, пышырат. Ошол буюм менен. Ошол. Негизи көргөн эмесмин жанынан. Кайсы сабактарды мыкты окугансыз? Кыргыз адабият, кыргыз тил. Келиңиз анда кыргыз тилине. Кыргыз тилинде канча үндүү тамга бар? Кыргыз тилинде 44. Ой. Кыргыз тилинде 44 тыгыш барбы? Жок, мен адаштым. Англискийде айтып коеюн. 36 тамга. 12 үндүү. Созулма үндү бар. 12 үндүү. Созулмасы бул созулмасы. Канча созулма үндү бар? Дароо эле эсептеп деле таап алсак болот, Мерим. 12би? Кандай эсептеп көрөлүчү? А, жок, А, О, У, Ү, эмес, конечно. 4 болду. Сиз 12 дегенсиз? Эсептей аласызбы? Жок, калганы эсте жок. Эсте жок. Анда адабияттан Чыңгыз Айтматовдун эң алгачкы чыгармасы? Жок, муну билбейт экенмин. Бетме-бет беле? Кайсы? Бетме-бет. Жок, адаштыңыз. Тилекке каршы бир аз сүрдөдүңүз окшойт, бирок сөзсүз түрдө азыр баарыбызда мүмкүндүк
бар мүмкүнчүлүк, сөзсүз түрдө азыр баарыбызда мүмкүнчүлүк бар. Кол телефонуңуздан азыркы мен берген суроолорду бир баш багып карап коесуз деген ишеничтемин. А бирок биз Бишкек деген буюмдун милдети эмне дегенге бул кымыз бышуучу буюм деп туура жетирдиңиз. Өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан чакыруу билетин белек катары беребиз сизге. Алыңыз, бул билет сиздики. Дароо эле барасыз дагы. Семетей кинотеатрынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып кино тасма көрүп келесиз. Чоң рахмат сиздерге дагы, билбей калган суроолорум карап коем. Самачок. Атыңыз? Касиет. Ким? Касиет. Демек касиеттүү кыздардансыз. Касиеттүү болсун деп койгон. Ооба. Келиңиз, бизден суроого жооп берип, белектин ээси болуңуз. Жаанын жебеси салынган идиштин аты. Жаанын жебеси салынган идиштин аты. Варианттар жокпу? Бар, бирок жаа дегенди билесиз да? Ооба. Варианты. А варианты баштык, Б варианты жаадак, В варианты саадак, Г варианты үкөк. Садак. Саадак, туура айтасызбы? Баштык, саадак, жаадак, үкөк. Акыркы жообуңуз болуңуз. Садак. Дагы бир ирет. Садак. Анда кошумча суроо берем. Даярсыз? Жетинин айы бул кайсы ай? Кыргызча аталышы жетинин айы кайсы ай? Январь. Жок. Декабрь Болушу мүмкүн, э? Декабрь. Анда айтыңыз, 8 жерде 4. 8 жерде 4. Болуңуз. 9-га 9-ду көбөйтүңүзчү. 81. 81. 6-га 6. 6 жерде 6, 36. 6 жерде 8. 56. 48. Кыргыз тилинде канча тамга бар? 36. Канча тыбыш? 39. Азаматсыз касиет. Биз берген жанын жебеси салынган идиштин аты дегенге сиз саадак деп туура жооп бердиңиз. Негизи саадакты көргөн белеңиз. Телевизордон көргөм. Бирок атын билбейт болчу, мындай ойлонуп эле айтып койдум. Билбейт элеңиз, э? Туура тапкандыгыңыз үчүн биз сизге өнөктөшү Семетей кинотеатрынан чакыруу билетин белек катары беребиз. Барып, өзүңүз каалган кино тасманы көрүп келсеңиз. Мына ушундай сонун жагдайдан кийин, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга узатылуучу суроого дагы кезек келип жетти. Келиңиздер да баарыбыз жакшылап тыңдап, алгачкылардан болуп жооп бергенге аракет кылабыз. Мурап деген ким? Асы жыгач уста, Бсы ээр токум жасаган адам, Всы сугат суу бөлүштүрүүчү адам, Гсы жылкы таптоочу адам. Эгер ушул 4 варианттын кайсынысы туура жооп деп эсептесеңиз, анда дароо биздин экранда чыгып турган WhatsApp номерлерибизге жөнөтүңүздөр. Албетте, эгерде кимде ким биринчи болуп жөнөткөн болсо, анда биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан чакыруу билетине ээ болмокчу. Сиздер 20 мүнөт бою телетест көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашып жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.